Саламатсызбы көрөрман? Ушул тапта биз өлкө чегинен миңдеген чакырым алыс аралыкта, тагыраагы Амур дарыясынын жээгиндеги Хабаровск шаарында турабыз. Мында биздин кыргызстандык миңдеген мекендештери дал ушул шаардан оокат ашын таап, турмуш тиричилигине каражат таап, үй бүлөсүн багып келет. Алдыдагы жарым саатта алардын ийгиликтери, алардын жумушу тууралуу жакындан айтып беребиз. Андыктан биз менен болуңуз. Азыр биз Алязия курулуш компаниясынын кеңсесине жакындап калдык. Мында жайгашкан экен. Бизде тосуп алышат. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Алязия курулуш фирмасынын кеңсесине кош келипсиздер. Жүрүңүздөр. Менин атым Каныкей. Мен бул жерде делопроизводитель болуп жумуш кыламын. Кыргызча айтканда иш жүргүзүүчүмүн. Бул биздин кеңсебизде негизинен 6-7 адис эмгектенет. Башкы негиздөөчүлөрдүн бири, башкы инженер ПТО, бухгалтерия ушул жерде жайгашкан. Ошондой эле кадрлар бөлүмү. Бул жерде жумуш кылганыма жарым жылга чукул болуп калды. Анда эмесе мен сиздин башкы негиздөөчүлөрдүн бирөөсүндө жолугуп коеюн. Келиңиздер. Ассаламу алейкум. Ассалам. Кандайсыздар? Биздин негизги жумушубуз курулуш боюнча. Учурда 3 көп кабаттуу үйдү тургузуу учуру жүрүп жатат. Эмесе биз кеңири маалымат тергөтөлү, ошол жактан маалымат алышайлы. Келип өткүлө. Мени таң калтырганы мынакей. Кыргызстандагыдай көрүнүш, Кыргызстандагыдай бир. Эми биз Орусия жергесинде болгон үчүн биз болушунча өзүбүздүн Кыргызстандын ушундай калган тарыхый колориттегилер менен танышкан аракет кылганбыз. Канчы бул флагыбыз эң башкысы ушу Орусияда жүрүп дагы мына биз өзүңөр көрүп атасыңар, биздин балдар спорт тармагында көп ийгиликтер жаратышкан. Бул жакта дагы биздин мисалы биринчи орунду алган волейболдон, футболдон, күрөштөн эң башта биздин эң чоң белегибиз бул биздин антышкүр Ажы Нарматовдон алган Расул Параксагыбыз. Биз ушинтип бул жактагы кеңседегилер ушинтип толуктап турушат ушундай ийгиликтер менен. Ар кандай жумуштарда жүрүп, негизи курулушка киргенибизге 10 жылдын жүзү болду. Менин экөөбүздүн кыйналып, ар кандай маселелер болуп, кыйынчылыктар, алдап кетмей, ушундай учурлар болуп, анан өзүбүз ушул компанияны түптөгөнү ниет кылып, буюрса ушул даражага жеттик. Бизде учурда 100 бала, 100-110 ушундай отпускага чыгып турат. Жумуштан иштеп айылына кетип турушат. Жаңы да балдар келип турат. Ошентип отуруп 100дөн 120га чейин деп айтсак туура болот. Жумасына бир 10 балага өйдө үй болуп турат. Ошол 110го чейин, 110го дейм, 100дүн үстү. Курулуш бизде учурда 3 көп кабаттуу үй туруп атат. Буюрса кийинки айда бир курулуш, бир көп кабаттуу дом тапшырган турабыз. Жумушчу балдарга колдон келишинче жакшы бир условия түзүп берген аракет кылабыз дайым. Бизде түшкү тамагы бар, кечки тамагы бар. Жумушчулар бизде көбүнчө Кыргызстандан келет. Кыргызстандан биз алганда
билетин да кошуп алып беребиз, мүмкүнчүлүгү жок болсо. Билетин келип иштегенден кийин төлөп берет бөлүп. Билеттен башкасы биздин компаниядан каржыланат. Тамак ашы, мисалы бут кийиминен баштап, каскасына чейин, перчаткасы, кышкы жайкы жумуш учурундагы формалары баары компания тарабынан каржыланат. Андан башка биз дагы балдарды убактысын текке кетирбеш үчүн жатакананын жанына спорт зал ачып бергенбиз. Балдар спорт менен алектенишет. Мына өзүңүздөр көргөндөй, ал балдардын жетишкендиги бүт акыркы 2 жылдагы жетишкен ийгиликтер биздин кеңсебизде турат. Мен ойлойм, биздин балдар убактысын текке кетирбейт. Хабаровск шаарынын Краснофлотск районунда турабыз. Мында шаарча курулуп жатыр. Дал ушул жерде Алязия фирмасынын жумушчулары дагы иш алып барууда. Азыр бизде Бекмамат тосуп алды. Ассаламу алейкум, Бекмамат. Ва алейкум ассалам. Мында силер кызматың кандай? Анан кандай иш алып баратасыздар? Ошол тууралуу айтсаң. Кызматым начальник участка Моллабек боюнча железный бетонный домдор. Дом куруп жатабыз. Бул канча кабаттан турган имарат азыр көрүлгөндөргө? 9 кабаттан турган имараттар болот. 2 подъезди 9 этаждан турат. Акыркы 3-чү секциясы 21 этаждык. Азыр канча жумуш иштеп турат? Азыр 30 болот 3 секцияда. Биякта иш тартиби кандай? Канчада жумуш башталат? Эртең саат 8 балдар 7де жумушка келет. Ушул жерден чай пай ичип алышып 8де жумушка чыгышат. Кечки 7ге дейин иш. Кечки 7ге чейин. Азыр канча үйдүн курулушу жүрүп атат ушул территорияда? Ушул территорияда общий секцияларды алып келсең, общий 9 дом иш жүрүп жатат. Биз 3 домду, 1 секция, 3 подъездүү домду биз куруп жатабыз. Анда курулуштун жүрүшүн жүрүп аткан аймактын дагы ичинен да көрсөтүп айтыңызчы. Азыр 6-чы кабатта турабыз биз. Азыркы учурда куюлуп болгон монолиттин демонтажы кетип, опалубкаларды чечип, кайта кийинки этажга көтөргөнүн даярдап атышат. Балдар иштеп атышат, Да. Достор, дал ушул тапта буга чейин Бекмамат айткандай, опалубкаларды алуу иши жүрүп жатат. Рысбек, сиздин жумушуңуз канчада башталат? Кандай, эмне болот? Азыр кайсы жерде иштеп атасыз? Эмне кылып атасыз? Мен бул фирмада электрик болуп иштеген үчүн мен ар бир объектидемин да. Бул жерде дагы электричество иштерин баарын карайбыз. И башка объектидеги электричествону да карайбыз. Ал жакта да ушундай эле монтаж кетип атат азыр. Основной объектилерибизде бизде ошо монтаж гофра кетип атат да, внутри монолиттин ичинде, бетондун ичинде. Кызуу жүрүп жатат азыр жумушчулардын бирин кепке тартканга аракет кылып. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Жумуш кандай жүрүп атат? Азыр эмне кылып атасыздар? Атыңыз ким? Өзүңүздү тааныштырганчы. Мен өзүмдүн атым Сексенбай. Жумуш өтө сонун, жеңил, мелкишит, мына ушу көрүп турганыңыздар эле өзүңөр мелкишит плотникмин, мелкишит жабам. Өтө сонун жумуш. Азыр жакшы эле жүрүп атат. Азыр буларды даярдатасыздар. Ооба. Азыр буларды жабабыз, бетон курганга даярдайбыз. Канча жумуш иштейт бул жерде? Бул жерде 30-40тан ашык. Сиз турган жерде плотник. Мен турган жерде бул жерде 2 адам иштейбиз.
мен помощнигим болот, мен өзүм ушул жерде өзүм жаап, ушул жерге мен өзүм жооп берем. Жоопкерчилик сизде. Ага. Канчанчы кабаттан бери биринчи кабаттан бери ушундай алып келатасыз? Hiç nölden баштап ушуну өзүм жаап кетем, 2 секцияныч. Эки секцион, э? Ооба. Жумуш жакшы элеби негизи? Айлык акы, Айлык акы сом. кызматкерлерге жаратылган шарттар. Бүт бардыгы шарттар эми документтер бекер, тамак аш, жатакана, ишке өздөрү алып барып алып келишет. Ар айда күнүсү камалда ойногон 2 жактарга алып чыгып турушат. Өтө сонун шарттары. Сиз кайсы жерден келгенсиз? Өзүм Жалал Абад обласынын Карача айылынан. Карача. Базаркөл району. Жетинчи этаждын апалавкасын жаап, балка апалавкаларын коюп кетип атабыз кран менен. Ушу жетинчи этаждын стенасын коябыз, апалавкасын койдук. Ушу. Канча жумуш азыр ишчи бар бул жерде? Бул жерде азыр 2 ишчи кран менен иштеп атат, балка коюшуп. А так апалавкада 7-8 адам иштейт негизи бир этажда. Бир күндө канча жерди кубасыздар? Бир күндө внутренний колоннаны куябыз, пилондорду, и калгандарын бир күндө жабабыз. Экинчи күнү балканы коюп баштайбыз, үчүнчү күнү. Бекмат азыр курулушту жеринен көрүп чыктык. 7-кабатка келип калдыр, э? 7-кабатка келип калдым. Дагы иш ыргагы тууралуу айтып өтсөң, эмнелер кандай? Мына 7 этажга келип калдык. Бу жерде не только бул бизге жана техникалардын бу жерде дагы өтө чоң роль ойнойт. Бизге материал алып келүү, бийиктикке көтөрүп берүү, ошондой эле материалдар жеткизүү кызматын бизде воровайка бар, манипулятор деп коет. Бул стирласы 3-4 этажга дейин жеңилдүү материалдарды полный көтөрүп бере алат бизге. И жана бир жактан эсли кирпич, ушундай эле фанера, бурс, ушундай материалдар керек болсо, сатып алыш керек болсо, өзү барып, өзү жүктөп алып келе турган бизде техникалар дагы бар. Бул ошондой фирманын техникасы бул. Бул фирманын техникасы. Ооба. Демек, бунун ролу чоң экен да сиздерде. Өтө чоң бизге. Бул иште кыйла жеңилдетип турган биздин техникаларыбыздын бири. Водители Азамат ака менен тааныштырайын силерди. Бул техниканын аты Devon Novus, бул воровайка. Воровайка деп аталат. Бул менен ал башка базалардан ушу стройканын базасынан барып, материал өзүнө жүктөп, бул жакка алып келип беребиз бул менен. Бунун ыңгайлуу жактары кандай функциялары бар дагы? Функциялары ошо, жүк ташыганга, анан жүктү алыскы жеткизе албаган жерлерге оор немелерди жеткизип бериш. Анан кийин бул жакта кээ этаждар бар, ошо этаждарга дагы алып бергени функциялары аябай көп, жакшы функциялары. Азаматке, бу жерде иштеп атканыңызга канча убакыт болду сиздин? Бул жерде иштегениме 2 жыл болуп калды. 2 жыл. 2 жыл аралыгында ушул кызмат аткарасыз? 2 жыл аралыгында бул техниканы жакында эле алдык. Ошо мына объект башталганда элечи. Ага дери мен ушул жерде эле иштеп жүргөм. Анан өзүм техниканы жакшы айдап, жакшы көргөнүм үчүн бул жакка отурдум да, муну алгандан кийин.
урматтуу көрүүчү, биз азыр Хабаровск шаарынын Гупур шаарчасында турабыз. Мында дагы көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу кызуу жүрүп жатат. Мында Алязия курулуш компаниясынын жумушчулары дагы дал ушул жерде иштеп атат. Азыр келгенде бизде Санжар аке дос болду. Ассаламу алейкум. Санжар аке, кандайсыз? Жакшы, Чоң рахмат. Бул канча кабаттан турган имарат, анан сиздер кайсы бөлүгүндө иш алып жатасыздар? Анан иш азыр кайсы бөлүгүндө? Азыр бул жерде эки бөлүктөн турат. Биринчи секция, экинчи секция. Групп поддержанного айтат. Бул биринчи секция, мындай экинчи секция. Көрөрмандар. Биринчи секция 10 этажда, экинчи секция 12 этажда. Азыр биз экинчи секция уже бүтүп атат, 12 этажда отурабыз. Биринчи секция уже 12 этаждын стенасын баштадык. Азыр канча жумушчу бар бу? Азыр 34 адам иштейт. 34-35 адам. Андай ичкериден көрөр эле. Бул объектти качан баштагансыздар, Санжар аке? Канча убакытта ушул абакта жетти курулуш иштери? Башталышы октябрда башталган. Кичине материал жетишсиздиктери менен болгон үчүн апрель айында уже усилие менен башталды. Анда биз дагы жогоруга чыгып, андан дагы курулуштун сүрүшүнөн анан кандай иштеген кызматкерлерден толук маалымат алып сизге көрсөтүп беребиз. Биздин Лотманский бригадир, Ильяр. Ильяр, ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Азыр жумуш кайсы этапта жүрүп атат, Ильяр? Эмне кылып атасыздар? Азыр ушу бакыт стенабызды токуп, жакында жабалы, эртеңден баштап жаба баштайбыз. Жаап, топ алып бересиз. Sonra betonunu yağız, anam tereketçe başladı. Şu yoluna getirip. Азыр ошондо мо сетка арматуралар токуу иштери жүрүп атат, э? Токуу иши жүрүп, уже бүтүп атат. Кете башталган, уже бүтүп атат. Эртеңден жаап баштайбыз. Жаап, сабазда бүтүнүн бетон салганга даяр. Мо иштин жүрүшү менен тааныштырып өтпөйсүзбү? Мындай кылып иш кылат, андай кылат, мындай кылат дегендейчи. Ушул арматур бул чоң, муну Былыйдан даярдашат, камыттарын ит даярдап, ошол жактан даярдап токуп жүрөт. Кранмен алып жүрөт, сайып, мына мурунку алган вышкаларга сайып, байлайт. Сегиздеп байлап, анан технадзор келет, текшерип, принимать этип алат, анан уже даяр болот. Сразу жаап баштайбыз. Урматтуу көрөрман, азыр мен 12-чи кабатта турам. Бул жак ары тоокулар, сүрүтүү көрүнгөнү менен мында биздин мекендештер живой иштеп, жүгүнөсүн багып, дал ушул жерден каражаттап, Кыргызстанга жөнөтүп, өз үй-бүлөсүнө кам көрүп келет. Курулушта арматураны токуу, бул негизги жумуштун бири. Аны дал ушул Тимурбай келип турат. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Бул жак биздин Тимур, Рысбеков Тимур, арматурада бригадир, армирование полностью баарына жол берип турган, ошо технадзорго, заказчиктен келген технадзорго дагы тапшырылган. Ылдыйда цех бар, жаңа кылыктарда. Чөптөрдөн карап, ошого карап заказ берип, ылдыйда дагы 4 бала иштейт. Ошого даярдап чыгарып. Азыр жактан ошо чыккан размерде өзүнүн чөптөрдөн карап жазып берет. Түйшүгү төмөнбү бул иштин дагы? Жоопкерчилиги билген адам оңой эле. Ар бир домдун башталышында кичине кыйын болсо буйруса бул имаратты дагы мындай курулуштун аягына чыгарган турупсуздар да? Ооба, мына акыркы Ребята с Азии, когда я работал на другом объекте, они у меня работали на моем объекте. И очень такие хорошие, дружелюбные сами по себе люди, настоящие мусульмане, и с ними легко работать. Они понимают, о чем говоришь. То есть, если дело касается работы, они хорошие специалисты и хорошо работают.
с душой работают. Не так, чтобы, это потом, это так. Ну, нету такого у ребят. Они ответственно относятся к своей работе. Ну, если считать на одна площадка, ну там 2 дома. На другой площадке тоже 2 дома. Сейчас 3 приступаем. То есть получается 5, 6-й объект. И предстоит, даст Аллах, еще немножко подальше в Приморский край надо ехать. Там тоже надо начинать большой объект социального значения. Туда тоже надо будет выдвигаться и тоже людей ставить. Ну, на сегодняшний момент я говорю, 6 объектов, крупных объектов. В будущем, я думаю, что надо, скажем так, еще больше людей, чтобы было, и еще больше объектов, и чтобы, скажем так, флаг Али-Азии знали вот, каждая собака. В этом регионе, даже в Приморском крае, уже дальше можно будет, и вот ближайшие регионы, это Еврейская автономная область, Забайкальский край, и туда дальше Бурятия, Красноярский край, Новосибирский, ну, чтобы чем больше охватывало, расширяться надо, чтобы есть у нас в России крупнейшая компания-застройщик, это самолет компания называется, есть компания ПИК, вот, надо, чтобы на их уровень вышли, даже больше их стали. Ага. Достор, азыр биз Али-Азиянын куруучу балдарына тамак жасалчу ашканада турабыз. Эже саламатсызбы? Атыңыз? Саламатсыз. Атыңыз кандай? Гүлбарчын. Гүлбарчынчы. Бизде Гүлбарчынчы туусалды. Эже бул жер склад бы? Эмнелер турат бул жерде? Тааныштырып өтпөйсүзбү? Бул жер биздин кухнябыз, склад десек дагы болот. Бул жерде биздин продукталарыбыз турат. Майлар бар экен, мындай? Майлар, күрүчтөр бар. Идиштерибиз турат. Бүт туз, ун, бүт бардыгы ушул жерде турат. Биз бул жерден алып тамак жасайбыз. Азыр тамак атасыздарбы? Азыр кайсы процесс жүрөт? Азыр кечки тамак жасап атабыз. Биз бул жерде түшкү анан кечки. Бүгүн балдарга эмне тамак атасыз эже? Көрсөтүп бербейсизби? Бүгүн биз балдарга коноктор келет деп азыраак тамак жасап атабыз. Биз бул жерде макарондон суюк тамак жасап жатабыз. Биз түрлүү тамактар жасайбыз. Обедке коюу, кечкиге суюк тамак жасайбыз. Биздин обед уже бышып калды. Тамагыбыз даяр. Саат 12 болду. 1-ге жеткизип беришет. Азыр уш тамакты салып жөнөтөбүз. Айдан айдышып койсоң. Берде канча балага ылайыктуу тамак? 33 балага. Эсеп менен 33 балага. 2 идишке салып жөнөтөбүз. Балдарга калория болсун деп эти көп тамак атасыздар же? Эти көп, обедке күчтүү тамак жөнөтөбүз. Салат, кою тамак кылганда салат менен жөнөтөбүз дайыма. Муну доставка жеткиришет балдар өзү? Балдар бар. Сиз бияқта иштеткенingizге канча болду келгенге? 2,5 ай болуп калды. Эмне негизи баштан бери? Мен 10 жылдан бери ушул жактамын. Кечкиге суюк тамак, жеңил тамак, обедке кою тамак. Кою тамак. Сол балдардын кырсалы көп болуш керек да. Ошондо бул канча килограмм эже вермишель? 10-20 килограмм. 20 килограмм. Айылда мисалы бир кудай кылгандай эле нерсе экен да болду эле күндө. Жумуш кандай эже? Оорбу же жеңил элеби? Өзүңүз үчүн жеңил эле. Көнүп калгансыздар. Сиз канча болду бияқта иштеп атканыңызга? Мен 2 жыл иштеп барып келдим, келгениме дагы 6 ай болду. Айлык акылар жакшы.
Балдар мисалы өзүңүздүн эле бир тууганыңыздай эле болуп калса керек, эркелеп сизге үйүндө. Балдарыбыздай карайбыз го. Эми жана үйүнүн алыысында эркелеп мындай тамак жасап бериңиз десе керек. Кандай тамак жегилер келип атса айтышат, ошого карап жасап беребиз. Алязия курулуш компаниясынын Хабаровск жергесинде орду кандай, бул жакта курулуштун чакан дүйнөсүнө кирип келгенден баштап 10 жыл аралыгында кандай ийгиликтерге жетишти, аны компанияны сиздер кандай колдоп келатасыздар, сиздин баамыңызда компания кандай орун тапты? Бул Алязиянын балдары 10 жылдан бери ушул жерде курулуш иштеринде иштеп келишат. Бул где-то 5 жыл аябай кыйналып жүрдүлөр, иштешип, кыйынчылыктарды көрүп, өнүгө албай, өсө албай, эмесине ишмердүүлүү балдар, бирок эми жергиликтүү адамдар буларды өстүрбөй, көтөрбөй келиши, анан 5 жыл мурун мага кайрылган. Кадыр байке, биз ушундай иштеп жүрүп элек, өзүңүз бизди карап, кичине жардам берип көтөрсөңүз болобу деп. Мен булардын ишин көрүп, анан с удовольствием колдодум буларды. Азыр эмеге чыгарып, орусча айтканда напрямую заказчиктерге чыгып, өздөрү азыр жергиликтүү чоң ишканалар катарында өздөрү иштеп атышат. Буларды азыр балдарды, Алязиянын балдарын не только Хабаровск крайында эмес, Приморский край, Амурская область, Сахалинская областтагы баардык заказчиктер таанышат. Баардыгы чакырып атышат, бизге кел деп. Булар дагы орусча айтканда не безразмерный, алардын баардыгы чакырган жака бара алышпайт. Азыр аябай күчтүү, көзгө көрүнгөн жакшы балдар. Молодцы, колдоп жүрөбүз, бирге иш кылабыз. Ушундай балдар көп болсо мага дагы жакшы да. Мен, как говорится, гордо поднятой головой хожу дегендей. Ошондой балдар өскөн сайын мен кубанычтамын да. Ушундай жөндөмдүү балдар бар экенине сүйүнөм. Так обычно такой проблема менен кайрылышат, мындай ийгиликтер менен кайрылышкан адамдар азыраак.